Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров 14-20 октябрь күндөрү Туркиянын Анкара, Кастамону, Самсун жана Стамбул шаарларына барып, ал жакта иштеп билим алып жүргөн мекендештер менен жолукту. Партия лидери жолугушууда өлкөнү кантип өнүктүрүш керек, кандай адам мамлекетти башкара алат деген темада студенттер менен ой бөлүштү. Эгер мамлекет күчтүү болсо, мамлекеттин башында аябагандай күчтүү, сабаттуу инсандар турса, руханий дүйнөсү бай кишилер болсо, банктагы акчалары бай эмес, чөнтөгү бай эмес, малы көп эмес, кою көп эмес, ою көп кишилер келсе, ошондой болуп өзгөртөт. Коом өзгөрүлүш керек. Себеп Исхак Разаковдун жакшы сөзү бар да, коом оңолмой, бийлик оңолбойт дейт. Жараткан Аллах эмне дейт? Бузулган коомго залым падыша беребиз дейт. Конституция баш мыйзам боюнча биз шайлоого жана шайлоонууга укугубуз бар. Биз ушуну колдон келишинче талап кылышыбыз керек. Укугум бар деген кыймыл аркылуу бийликке үнүбүздү жеткирсек да. Эгер ар бирибиз жок дегенде шайлоого кирип үнүбүздү жеткире алсак, биз каалаган адамдар келмек да. Сизге да суранып кетелим агай, ушул мындан мурда да кайрылуу эме кылдыңыз, жолдодуңуз, ошол аракетчил ошол жарандардын башында туруп, шайлоого чейин ушул нерсени бир жактуу чечүүгө аракет кылып, ошол жарандардын башында туруп берсеңиз. Мыйзам бул эл менен бийликтин ортосундагы келишим, макулдашуу. Ошол макулдашууда кыргыз жараны өзүнүн милдеттерин аткарып атат. Кантип аткарат? Салык төлөйт, аскерге барат, кандай мыйзамды көрсөтүлсө ошону аткарат. Бийлик өзүнүн милдетин аткарыш керек. Кантип? Сырттан коргонуш керек, иштен коргонуш керек, жетим жесир мунжумайыпка көмөк көрсөтүш керек, анан адамдын укугун коргоп бериш керек. Алар ант ичип атат. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын жана мыйзамдарын кыйшаюусуз аткарууга ант беремин деп атат. Ант ичип атат. Анткорлордун заманы болуп атпайбы? Ант ичип атат. Ошол анттын ичинде сенин укугуңду коргойм деп ант ичип атат. А сенин укугуң шайлоого болгон укугуң. Эртең ант турат. Эжебиз туура айтты. Эмне үчүн кыргыздардан кеткен жетекчилердин баары ушул азапты көрүп атат деп. Себеби ант уруп атат да. Кыргыз элинин жамандыгынан эмес, өздөрүнүн анты өздөрүн уруп атат. Эгер мыйзамдарды бузган болсом дейт, Ала тоонун алдында, ыйык Ала тоонун алдында, ыйык жараткандын алдында, касиеттүү калкымдын алдында жооп берүүгө даярмын деп атат. Жооп бер. Муну мен талап кылбасам, бул талап кылбаса, сиз талап кылбасаңыз ким талап кылат? Жооп бер. Биз талап кылбасак дагы жараткандын алдындагы антыңды бузганың үчүн жараткандын алдында жазасы бар. Бул дүйнөдө болбосо аркы дүйнөдө көрсөтөт. Көпчүлүгүнө бул дүйнөдө эле көрсөтүп коюп атат. Жолугушуу сапары Туркиянын Самсун шаарында уланды. Түрк жазуучусу Харун Челик эки элдин достугун бекемдөө максатында Адахан Мадымаровго Мустафа Кемал Ататүрктүн айкелин жана өзүнүн чыгармаларын белекке берип, бүтүндөй кыргыз элине аманчылык тиледи. Adahan Madumarov. Ben kendisini önceden de tanıyordum, uzaktan tanıyordum. Мен Адахан Мадумаровду буга чейин алыстан таанып билет элем. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши деп бекеринен айтпаса керек. Адахан Кимсанбаевич аябай жөнөкөй, анан чынчыл киши экен. Бул киши менен бир канча күндөн бери биргебиз. Аны жакындан тааныган сайын сый урматым дагы да күчөдү. Ар бир сөзүн терең ишеним менен сүйлөйт. Мени аябай таасирленткени да ушул болду. Негизинен саясатчылар бир гана саясатты гана сүйлөй алат. Бирок Адахан мырза санаат, философия, тарых, психология, адабият болобу бардык темада эркин сүйлөй алат. Муну мен ал киши менен бир канча күн бирге жүрүп байкадым. Биз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө да маектештик. Мадумаров өз өлкөсүндөгү, Орто Азиядагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан бүткүл окуялар боюнча өтө көп маалыматка ээ инсан экен. Башкача айтканда, бир саясатчынын мынчалык интеллектуалдуу болушу мени чындыгында аябай таасирлентти.
Дагы бир мени таасирленткен нерсе 5000 чакырым жол басып Туркияга келиши. Бул жакта шаарларды автобустар менен кыдырып, кыргыз студенттери менен жолугуп, илими жана тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Ал ар бир студентке өзүнүн уул кызы, бир тууганы сыяктуу мамиле жасап жатты. Кыргыздар ушундай уулу менен сыймыктанышы керек. Адахан мырзаны жакындан таанып, ал киши жөнүндө өз оюмду билдиргениме абдан кубанычтамын. Адахан Мадумаровдун Кыргызстан гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсү үчүн чоң иштерди аткаруусуна ишенем жана Туркиядан Кыргыз элине салам жолдойм. Halkını ve Kırgız kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Самсун шаардык музейинин мүдүрү Адахан Мадумаровду музейдин ичи менен тааныштырды. Аталган музей Самсун шаарынын социалдык, тарыхый, маданий, географиялык жана экономикалык маалыматтарын камтыйт. Бири-бирисин жазды. Эмнеге? Бул кыйын. Туркиядагы студенттер Мадумаровду жөнөкөй, тайманбас, билимдүү, чыныгы элин сүйгөн лидер катары эсептеп, атайын Туркияга келгендиги үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул жерде 20 студент чогулабы, 30 студент чогулабы, же 50 адам чогулабы, ага карабастан бул жакта биз менен кошо биргеликте автобуста 5 саат, 10 саат, 15 саат деген аралыктарда шаардан шаарга тиги башынан бул башына каттап жүрдү. Чындыгында мени таң калтырганы ушул болду. Ошондой эле бул жакка келип, бул жакта окуган жаш мен курактуу студенттерге күч кубат берип, энергия берип, келечекке үмүт берип кеткендиги үчүн мен абдан терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ар бир студенттин, ар бир мамлекетине күйгөн студенттин башка мамлекеттеги жүрөгүн өйгөн көйгөйлөр азырабай көп. Ошолорду бир аз болсо да ошолорду чечүүнү жолдорун бир аз болсо да үйрөндүк деп ойлойм. Анан албетте үмүт. Мамлекетибиз оңолот деген үмүт албетте жүрөктүн түпкүрүндө жатат. Ошонун үмүттүн дагы бир аз болсо да чоңоюшуна Адахан Кимсанбаевич дагы шарт түзүп берди деп ойлойм. Себеби ошончо улуу башын кичүү кылып, ошончо убактысын аябай бизге келип берген үчүн Адахан Кимсанбаевичке ыраазычылыгыбызды билдирем. Самсундагы студенттердин, кыргыз студенттердин атынан жана андан аркы иштерине ийгилик каалайм. Аз болсок да ошол улуу башын Адахан Кимсанбаевич улуу башын кичүү кылып, ошол 40 студентке да бир күн убактын бөлүп келип бергенине абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин максат адилеттүү, ариеттүү, бакубат Кыргызстанды куруу. Жана биз бул жолдо Адахан Мадумаров менен бирге жолго чыктык. Биз бул жолду улантабыз, улайбыз. Кудай буйруса аягына чейин чыгарабыз. Адахан Мадумаровдун Туркияга болгон иш сапары убактылуу чет элде окуп иштеп жүргөн мекендештерибизди шыктандырып, мекенчилдик сезимдерин дагы да күчөтүүгө түрткү болду десек жаңылышпайбыз.